Амансыздарбы, ардактуу улуу журт, назарыңыздарда Семетей баяны. Эмесе бүгүн 23-чү көрсөтүүнү мен сиздерге Саякбай Каралаев атабыздын вариантында жаздырылып алынган китептен көркөм окуп, жана айтып баяндап бермекчимин. Демек, мен токтогон жерден кепти улайын, сиздер болсо жакшылап кулак түрүп туруңуздар. Ошентип Семетей букардан таласты көздөй чыкты. Таятасы Темиркан Семетейдин инчисин бөлүп берип, 80 кызыл нарга алтын күмүш зар жүктөп, 60 балбанга жетелетип, артынан кош берди. Ошентип алдыда Семетейдин баягы Гүл Токойдо жолуккан Сарытас, азыр Сарыкан атагып калган. Мына ошол Сарыкан агасы. Андан кийин Канке энебиз, Чыйырды энебиз Семетей болуп жолдо келатышат. Баягы Гүл Токойдон өттү, букардан бери чыгышып, Гүл Токойго жетип, андан өтүп, Коконго жете бергенде Канке энебиз айтты. Семетей, мына ушул жерден биз башка жолго салалы. Төтө жол менен кетели, тоо аралап таласка жетели дегенде Семетей апа деди. Ушул букардан качып, төтө жол менен тоо аралап, тоо ашып, бел ашып Семетей качып кетти деген атка калайынбы дегенде Канкей башка сөз айткан жок. Ошентип Коконго жакындай бергенде алдыдан кап-кара болгон калың кол көрүндү. Канкей муну көргөндө байкуш чебелектеп жиберди. Тетиги Сарыкан агасы даярданып калды. Бизди Кокондон тазайын деген экен го булар деп. Ошондо Семетей Канкей энесин, Сарыкан агасын кошуп Чыйырды энесин жанагы көч менен кошо алдыга узатып жиберди. Силер бара бериңиздер. Бул Кокондун колу мага эмнеге тиймегиле? Же булар Кытайдан келген кол болбосо, же башка жерден келген эл болбосо, менин өз элим го, өз жерибиз го деп муну ушинтип Семетей бул колдун астынан өзү жалгыз чыкмак болду. Ошондо Семетейдин караанын көргөндө жанагы кол барабанын даңгыратып уруп Семетейди көздөй каптап жөнөдү дейт. Ошону Саякбай Каралаев атабыз мына мындай сүрөттөп берет туугандар. Ошондо дейт, 1000 балбаны дыр коюп жолдо жүрүп баратат. Далайында ээр жок, чоңго минип баратат. Келаткан колдо акыл жок дейт. Эми тетигил Кокондун беги Козубек 1000 кишини жыйнаган болчу дейт. Анын жанында тетигил жакта Чамбыл бел деген жерден келген Жаналы Карач деген булар дагы хандар туугандар. Манаста өчү бар экен, ошол Манастын баласы Семетей таласка жетпесин, анан кийин таласка жетсе, Манастын ордун басып кан болсо, кайра баягы салыгын кылбасын, алымын албасын. Ушул жерде Семетейдин көзүн тазалап коелу деп булар келген болчу дейт. Ындыдан бир топ аскер келген болчу дейт. Анын үстүнө Абыке Көш Алтара миниси менен кеңешип, кыргыл чалга баштатып 6 күлүк ат берип, алакандай кап берип Коконго жөнөттөлө дейт. Тетигил букардан Семетей чыгат, жолунан тозо көр, эки көзүн ое көр, жаштайында жайрата көр муну деп мунушундай кат берип жиберделе дейт. Ошентип анан Коконго жана 1000 балбанды, 1000 баатырды даярдатып коюп койгон. Эми ушул жерде бир сөзгө көңүл буруңуздар туугандар. Келаткан колдо акыл жок дейт. Семетейди алыстан көргөндө эле бая 1000 ат койду дейт. Барабанын даңкылдатып уруп алып, найзасын сунуп алып, ушинтип келатышат. Семетейдин тетигил караанын көрүп эле булар ат коюп ишти. Эми келаткан колдо акыл жок деген сөзгө келели. Биздин кыргыздын Көкбөрү деген оюну бар. Барыңыздар билесиздер туугандар. Айрыкча Аламан улакта 500 аттуу болобу, же болбосо 1000 атчан киши катышабы, ошонун баарысы чыканактай болгон бир калыстын буйругун угушат туугандар. Бир киши башкарат ошону. Ошол 1000 аттуу бир кишинин айтканы менен болуп, оюндун эрежесин бузбай ойношот. Ошол жерде атында да акыл бар, өзүндө да акыл бар. Аттар болсо кайсыл атты тосуш керек, кандайынан чыгыш керек, кантип буйта өтүш керек, анын баарысын билет. Тетигил келаткан колдо ошончолуктагы акыл жок дейт. Булар ушинтип келатышат. Эми карап туруңуздар. Минген аты Анжияндын акканкы, аттарынын баары айгыр, куюшканы такыр жок. Белге таңуу бел эмес, белдешип турар эл эмес. Бет алышып сайышса, каршылдашып калышса, бири-бири аттан түшүшсө,
караан кылып бири-бирин ажыратар жан эмес дейт. Эми карап туруңуздар туугандар, кайра эле көкбөрүгө келели. Жана көкбөрүдө кокус-какыс бирөөсү жыгылып калса, аны кайра атка мингизип, эңип алып айрым учурларда мингизип кеткен учур бар. Болбосо тетигил топ деп коет ортодо, түштүктө келе дейт. Мына ошол топту жарып кирип аты менен. Анан көкбөрүнү баягы улакты сууруп чыккандан кийин жанына жигиттер чогулуп алып баягы улакты такымга басып кетип аткан баланы коргоп жөнөп, ошону жигиттер эле эмес, ат өзү да коргоп, тетигил жактан баягы атаандаштын аттарын жолотпой муну ушинтип төшү менен уруп, болбосо буйта өтүп муну ушинтип турушат туугандар. Муну о жерде караңыздар. Бири-бири аттан куласа дейт, белдешип турар эл эмес. Бири аттан түшүшсө караан кылып бири-бирин ажыратар жан эмес деп атат туугандар. Бири аттан жыгылып калса кокус, анысын чуркап барып өңөрүп алып, болбосо эңип алып, атына мингизип, муну ушинтип согуш өнөрүн көкбөрүдө биздин байыркы бабаларыбыз үйрөнгөн экен туугандар. Баягы көкбөрүгө кирген аттарды билесиздер, канчалык акылдуу, кантип буйтайт, кантип улакка жолотпойт, кантип баягы аттын алдынан чыгат, же болбосо жанынан чыгат, же болбосо капталынан урат, кантип баягы топту жарат. Мунусунун баарын биздин көкбөрү тарткан балбандарыбыздын өздөрү эле эмес, керек болсо аттары да жакшы билет. Мына ошондой согушка киргенде дагы биздин кыргыз илгери мунушу көкбөрү тарткандай болгон акылдуу аттар менен кирген. Ошондуктан Аккула, ошондуктан Сарала, ошондуктан Нарбуурул деп атагы даңкы чыгып атпайбы аттарыбыздын туугандар. Муну ушинтип келатат дейт, тетиги келаткан колдо акыл жок дейт. Караң кылып бири-бирине ажыратар жан эмес деп айтып атпайбы туугандар. Булар ошол баягы бүкүл бойдон эле Семетейди көздөй каптап кетти. Муну ошондо туугандар Семетей карап турат буларды. Эми мен Кытайдан келбесем, же болбосо кантип эле мага ушул кол салып келип мени булар чаап алмак эле, же болбосо бул кол Кытайдан келбесе мен кантип буларга уруш салмак элем деп турганда, алгач эле болуп тетиги Чамбыл белден келген жаналы менен караш жетип барып Семетейди найза менен коюп кетти дейт. Баягы быркырап найза сынды. Семетей зың-зың этип кенебейт, тоготпойт. Манастын уулу, аты болсо Нарбуурул, өзү дөөдөй көрүнөт. Мына бул жерде айтып атат туугандар, карап туруңуздар. Нардай болгон буурулдун тартуу оозун бур деми, Манастын уулу жетимиң талыкпай карап тур деми, көргөндө көңүл бөлүнүп, Арслан Манас көк жалдын так өзүндөй көрүнүп, колоңсоктой кайран шер козголбой турган жер ошо каптап келген миң балбан көңүлү жаман бөлүнүп, Манастын уулу жетимиң опол тоодой көрүнүп дейт. Ошентип анан жетиги жаналы менен карач уруп өткөндөн кийин найза менен артынан келип дагы бир 10 чактысын найза менен коюп өтүп атышат дейт. Семетей былк этпейт. Bir убакта Айбалтачаны келип, Семетейди баштан алып тартып калганда, ошондо Семетейдин жаны чыгып кетти дейт да. Мына мындай сөздү айтып атат. Жайыңа койсом баарыңды, жабыла найза суңгудай, жанымды койбой токмоктоп туш-туштан балтаң ургудай, мынчалык элек кылгыдай, кулаңды кууп качтымбы, кыз талак курган журт, куржундап пулуң чачтымбы, алаңдала качтымбы, ак казнаңды чачтымбы деп Семетей анан кийин катуу каарданып кирди дейт. Ошондо дейт, Манас деп айтып бакырып, баягы Семетей кирип кетти согушка. Манаста ураан чакырып, Нарбуудан санга бир салып, балбандарга кол салып, Манастын уулу Семетей ойноп алды эле. Ойногондо 10 балбан өлүп жатып калды эле. 1000 балбан келип катылып, өлүмгө өзү чатылып, Зулпкорду колго алып, балбандарга кол салып, тегерегин карабай, дегележанын аябай, оролушуп балбандар аламан уруш салды эле. 30 беги бир жерге окшоюп өлүп калды дейт. Муну ушинтип баягы Семетей кирип баратат. Аламан улуш сарып баратат туугандар. Ошондо 30 бегин өлтүрдү. Андан кийин кыйкырык салып, чаңдатып, кызык уруш салганда 40 балбан өлдү бир жерге дейт туугандар. Каарданып бакырып, оңдоп, солдоп, кол салып, оң тетири найзалап, найза жеткен жерлерин найза менен уратып, кылыч жеткен жерлерин кыяча кулатып, ойку алганда 10дон 5тен бир өлүп, бет алаша жүргөндө жаналы карач кан өлүп дейт. Жанагы Чамбыл белден келген жаналы менен карач ошол жерде өлдү дейт туугандар. Ошондо дейт, 1000 балбандын ичинде куюшкан үзүлүп куруп жүргөн андан көп, жанагы каптап келаткан колдун ичинде атынын куюшкан үзүлөт дейт. Бир убакта оозун ачып асманга улуп жүргөн андан көп, басмайлы үзүлүп шашып жүргөн мындан көп, балекетке калдык деп качып жүргөн мындан көп, эчең кыйын айгырдын эри кетип мойнуна мойноп жүргөн мындан көп,
эчеңгүлүк тулпарлар ээр токум үстүндө минип чабар эси жок коштоп жүргөн мындан көп. Эсил кайран бир боорум баланча жерген өлдү деп, кыяматты көр деп бостоп жүргөн мындан көп. Кайран жандан антаңдап түңүлгөнү мындан көп. Кол куушуруп бооруна жүгүнгөнү мындан көп. Муну ушинтип Семетей накта согушту көрсөткөндө мына минтип жанагы акылы жок колду атпайбы? Ушул колду кана байран чыгып калды дейт. Тигил Кокондун кушбеги Козубекке жетип барышты дейт. Бир тобу өлдү булардын. Анан бир тобу Коконго жетип барып, "Ай, бул бала деген оңой бала эмес экен" дейт. Оңой жетим бала эмес, 18 000 ааламды оң таптырар жан эмес. Келберсиген бөрөлдү, кез болгондон көбөлдү. Жанаалы кара чыккан өлдү. Орокжан деген балбан бар болчу дейт. Баягы Семетейге жекеге чыкты дейт. Бул Орокжан деген балбан Индыдан келген атактуу балбан болчу дейт. Жекеге чыгып Семетей биринчи туруп берди дейт. Ошондо Семетейди чаап келип найза менен ургандан найзасы быркырап түшүп калды дейт. Семетей туруп койду. Анан Орокжан турганда Семетей муну атынан оодара сайып ошо жерде өлүм кылды дейт. Дагы башын зулпукор менен кыя чаап муну ушинтип Орокжан баатырын түгөттү. Ошол Орокжан өлдү дейт. Манастын уулу жетимдин астында буурул малы бар. 4 кандын эли биз эмес, 18 000 ааламга кыргын салаар алы бар. Кең көкүрөк чалкар төш. Эрге ылайык уул экен. Атасы Манас көк жалдан артык тууган шум экен. Çalışkan adam оң болбойт, муну менен чарпышкан адам соо болбойт. Баланын көрдүк шумдугун басып алган экенбиз ажыдардын куйругун деп баягы Козубек айтып келгенде, Козубек шашылып Кокондун эшигин жаптырып, шаардын калгаларын баарсын жаап камалып алды дейт. Семетей баш шаарды камайм деп шаарга кирем дегенде Саркан агасы жетип келип, Кокондун жанагы сепилине жетип барып калгандан Семетейди нар буурулдун баягы тизгининен кармап Семетейди кайтарды дейт. Өзүңдүн элиң бейгүнөө калкты кууратканда эмне? Тетигил Кокондун Козубегинде күнөө деп муну ушинтип анан Семетейди кармап калышты дейт. Ошентип анан булар Таласты көздөй сапарын кайрадан улашты туугандар. Эми бул жагы кызык. Каныкей энебиз убагында кайсы жол менен качып Букарга жеткен болсо, ошону менен булар Таласты көздөй кетип баратышат. Букардан чыкты. Букардан чыккан соң Гүлтокойго жетти. Гүлтокойдон өтө бергенде Каныкей энебиздин көлү бар эле, аны көрүштү. Андан соң Коконго жетти. Кокондо жанагындай согуш болду. Андан кийин булар Сырдарыяны кечти. Сырдарыядан өткөн соң Чыйырчык Салар ата деген жерге жетип келишти дейт. Ал жерге дуа кылып өтүштү дейт. Түп Мунарык Түркстан, Түмөн ата чоң мазар, түгөл муну койбостон зыярат кылып кетип баратышат дейт. Андан кийин бир топ жол жүргөн соң Белге чыга келгенде Берендин жайын сураба, ал дөбөгө чыкканда Бейбак энеңдин жайын сураба дейт. Ошентип жол жүрүп келе жатып бир белди ашканда Каныкей энең ошол жерди көргөндө эскиси эсине түшүп анан мынтип сүйлөп атат. Мунарык тартып көрүнгөн Олуя ата кең мерки, ой жетимим кантейин оюма түшөт илгерки. Андан ары көрүнгөн кара балта сокулук карарып сонун көрүнөт, кадими каткан энеңдин көзүнөн жаш төгүлөт дейт. Ошондо Манасты эстей баштады байкуш Каныкей. 12 жылы Таласты көрбөй калган эмеспи? Өлгөндө көргөн чунагым ой, бүгүн көргөн эртең жок, ушундай экен дүйнөлүк. Каныкей энең Таласты, Кыргызды, бая Манастын күмбөзүн көрбөй калган. 12 жылы качып бозуп ушул бала үчүн жүрүп келбеди туугандар. Береки аңырайганга ап чыгай дейт, андан бери санап атат. Азапты жетим угуптур, күйүктүн бели ушул дейт. Күйүктүн бели деген жерди айтып көрсөтүп атат Семетейге. Менин Кудайга үнүм угулуп, сай сөөгүм зыркырап, Кудай албай чыркырап. Дүнүйөсүн чачкан жер, энекең жөө качкан жер. Кордук денен көргөндө, ушулардын баарысын бирөөн койбой ашкан жер. Чалкайыңкы бозадыр, чакмак деген бел ошол дейт. Чакмак деген бел жөнүндө айтып атат туугандар. Зардаган шордуу мен ошол. Бос дөмпөлчөк чалкака. Ал жоргонун бели ошол дейт. Жоргонун бели деген жерди айтып жатат. Мындай көз алдыңыздарга элестетип угуңуздар туугандар. Жобону ыйлап аша албай, тозокту тарткан мен ошол. Менен экен Каныкей, күйүктүн белин аша албай, күйүк ыйлап баса албай.
Жоргонун белин аша албай балам, жобону ыйлап баса албай. Чакмактын белин аша албай, чарчап ыйлап баса албай. Балтырдан кара кан кетип, курган менден ал кетип, болкулдап басып чойлуп, тамандын баары сойлуп. Согончогун жоорутуп, балтыр этим оорутуп, эки күнү бир жерге жатпай качып алганда, жер жүзүнө кайранжан батпай качып алганда. Бая Ауке көбөштүн эмчегин жара чаап, артынан кууп, муну ушинтип кордогондо качканын айтып жатат туугандар. Капталымдын карыш жерин жоорутуп, көңүлүмдү караңга салып оорутуп, чунак жетим айыңдан эмнени гана көрбөдүм. Эмнелер болбодум, Кудай башка салганда. Төбөгө караң күн түшүп, кепичи жок байпакчам балам, энеңдин бери качканда, кейсем өлбөйт курган жан. Өтүк тозуп байпакчан, өзү каалап албаса дейт, Кудай өзү каалап албаса, өлбөйт экен какшаал жан. Чунагым сенин айыңдан, өксөп ыйлап бакырып, өлгөндөрдү чакырып дейт. Манас өлбөй кал, о дүйнө бетин көрбөй кал деп качпады беле баягында. Айтсам арман арылбайт балам, атакен көк жал табылбайт. Далай ыйлап чыркырап, кан корум деп буркурап, каныкей энең муну айтып, күш укпаган шумду айтып, бөт белди айтып, бөлүнгөн эчен жерди айтып, сарадырмак чабырдын этек жагын ачты эле, Олия ата мазарды өйдө жагын басты эле. Олия ата барганда кайкайын карадыр, жорго деген белекен дейт. Олия атадан өткөндө жорго деген белге жетип калышты туугандар. Аны билгендер болсо, ушул биздин көрсөтүүнүн алдына жазып койсоңуздар болот. Ошондон кийин дейт, жоргонун белин ачты эле, адис болуп энекең аша жүргөн жер экен дейт. Ушул жерлердин баарысын энекең абдан жакшы билип калган болчу дейт. Жоолуккан жери чоң талас деп анан таласты сүрөттөп атат туугандар. Адыр бөлүнүп, адырмак артуу көрүнүп, артуунун чөбү суюлуп, аркарлар кумдай куюлуп, будур буйугуп, будурдун чөбү суюлуп, бугусу кумдай куюлуп дейт. Андан кийин бая талас ийин калган экен дейт. Тетигил Ауке көбөштүн башкаруусунда. Элдин баары тажап, таажыгып, көрүнгөн жакка көчүп кеткен экен ошондо. Энекең кара буура керүүнүн быткылын көрүп, бир ыйлап, кадимки кең кол таластын чаткалын көрүп, бир ыйлап, муну ушинтип анан эскиси эсине түшүп, бая атаң Манастын барында ушул жердин баары кандай керемет эле, аргын кыргыз аралаш кошо конуп жаткан кез эле дейт да. Муну ушинтип анан таластын баягы укмуш бир туруп жаратылышын, бир туруп ошол жерде жашаган элдин пейилин айтып, энекең ыйлап жатат да. Ошондон кийин дейт, Семетейге канкейинибиз ошол Манас дүйнөдөн өткөн Кеңшор деген жерди көрсөттү. Андан кийин атаңдын казынасын эми мен кайда каттым эле? Балам эми могу сөзүмдү угуп тур деп анан айтып атат. Атасынын сан казына далай мүлк, иттер талап алар деп кайра жетим келгенде, дүнүйөсү такыр жок, алсыз болуп калар деп. Эми Семетей кайра келсе, дүнүйөсү жок болуп, тетигил Ауке көбөш ал тарам Манастын казынасын бүт талап алган ас келгенсип, муну көрсө, мындан беш бетер калат деп. Казынан каткан жерим бар балам. Мен энекең бейбактын түгөнбөй турган кеби бар. Бир кишиге билгиспей, бир адамга туйгузбай, тетиги Бозалалуу Кызыл Тоо дейт. Таласта Бозалалуу Кызыл Тоо деген жерди көрсөтүп атат. Бейпайды мындай салгамын, аргын менен кыргыздан 5 балбанды алгамын. Акысына ат бердим, акысына башкача алтын күмүш бат бердим. Кантты кардай кемирттим, кара чайды шемирттим. Сарып кылып малымды 5 балбанга жалындым. Сом темирден курч бердим, болот кетме мүлк бердим. Боз зоонун бетин кастырдым, казынанын баарысын аманат кылып тапшырдым. Оозун кылдат ойдурдум, жалгыз адам баткыдай дейт. Эми казынаны мына мынтип каздырып атат да туугандар. Жакшылап тыңшап туруңуздар. Ар жак жагын көөлөттүм, 6000 кой жаткыдай. Оозу шексиз болсун деп амалымды ашырттым, ичиндеги кумдарды дорболотуп ташыттым. Бул кызыкты кылдырдым, ичиндеги кумдарды таластын чоң суусуна куйдурдум дейт. Эми ошол жанагы Манастын казынасы баягы бекитилген жерден таластын чоң суусу өтөт экен да туугандар. Анан дейт, сан казына сары алтын балам, көкөр жакут аралаш, ал үңкүргө жыйдырдым, бул кызыкты кылдырдым. Дүнүйөнүн баарысын билдирбестен тундурдум, казынаны моминтип бир үңкүргө жыйдырдым, шексиз болуп калсын деп. Үстүндөгү кара кум сом темирден кураттым,
оозу шексиз болсун деп үңкүрдү көздөй кулаттым дейт. Баа үстүнөн көчүрүп таш кулатып үңкүрдүн оозун минтип жаптырып салган экен. Казынаны бекитип кайрадан амал кылганмын. Ошо кезде мен бейбак акыл ойлоп турганмын. Мен таластан кеткенде түйүмө чогуу жетет деп. Ишимди айтып кишиге бакана ооз болуп ишиме казынам ачып кетет деп. Түйүмө булар чогуу жетет деп. Ишене албай эч кимге айтып коюп кишиге минтип Кудай урат деп, минтип кызык кылат деп. Күгүм кире күн бата, элдин алдыным жата, беш балбанды бакырып, бери кел деп чакырып, калакка ченеп суу берип, кашык менен уу берип, кешигин минтип жедирип, баарым боорум дедирип, окчонтой карма ок коюп, окшойтуп сойдум баарысын дейт. Бая бешөөүн уу берип өлтүргөн экен. Беш балбанды жок кылып, кылмышы жок момундан, беш балбанды сойгомун балам, бүктөп белинен коломтонун жээгине тундурма кылып койгомун. Айтсам сөзүм дагы бар. Таңкы махшар күнүндө кылмышы жок өлтүргөн энекеңдин мойнунда беш момундун каны бар деп, байкуш көзүнөн жашын агызып, минтип Семетейге Манастан калган казынаны кай жерге катканын айтып берди туугандар. Ошентип булар таласты өрдөп баратышат. Эми калганын кийинки көрсөтүүдө улап айтып бермекчимин туугандар. Баарыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилеп, сиздер менен бүгүнчө коштошмокмун. Кептин аягында айтмакчы, ушул көрсөтүү жакса, көңүлүңүздөрдөн түнөк тапса, бөлүшүп коюңуздар демекчимин. Аман болуңуздар.